Лифттеги акыркы мүнөттөр. Эли Саламдын сырдуу жоголушу. Эгер сен лифтке түшүп, анын эшиги жабылбай турса, аркы бурчта кимдир бирөө тургандай сезим болсо, анда бул окуя сени түндө уктабай калтырышы мүмкүн. Бул 2013-жылы Лос-Анжелесте болгон чыныгы жашоодогу эң сырдуу жоголуу Эли Салам иши. Эли Салам 21 жаштагы канадалык кыз. Жазуучу болууну кыялданып, блогдорду, Тумбир барактарын активдүү жүргүзчү. 2013-жылдын январында ал Америкага саякатка чыгат. Анын акыркы аялдамасы Лос-Анжелестеги эски, арзан, бирок аброю жакшы эмес мейманканада болгон. Бул мейманкана жөнүндө шаарда көп нерсе айтылчу. Мурда бул жерде сериялык киши өлтүргүчтөр, суицидтер, кылмышкерлер жашынып жүргөн дешчү. Бирок Элиса бул тууралуу билген эмес. 2013-жылдын 26 январында Элиса мейманканага кирет. Анын акыркы байланышканы ата-энеси менен болгон. Алар күн сайын сүйлөшүп турушкан. 31 январда күтүүсүздөн байланыш токтойт. Телефону өчүк, эч бир жооп жок. Ата-энеси полицияга кайрылат. Элиса жоголгон, бирок эч кандай из жок. Бөлмөсүндө буюмдары толук, документи ордунда. Камералар болсо башында эч нерсе көрсөтпөйт. Бир нече күндөн кийин мейманкананын коопсуздук кызматкерлери лифттеги камерадан алынган видеону карап чыгышат. Ошол видео кийин интернетке чыгып, миллиондогон адамдарды дүрбөлөңгө салат. Видеодо Элиса лифтке кирет, эшик жабылбайт. Ал бир нече жолу баскычтарды басат, бирок эшик кыймылдабайт. Андан кийин бирөөнү көргөндөй сыртка баш багып, кайра жашынып, колдору менен абада бир нерсеге түшүндүрүп жаткандай кыймыл кылат. Анын кыймылы кадимкидей адамга окшобойт. Бул психикалык бузулуу же башка бир дүйнө менен байланышканбы? Эң кызыгы, ал видеодон кийин эч ким Элисаны тирүү көргөн эмес. 13 күн өткөн соң мейманкананын коноктору суунун даамы өзгөргөнүн, басымы төмөн экенин айтышат. Кызматкерлер чатырына чыгып, суу сактагычты ачышат жана ошол жерден Эли Саламдын сөөгүн табышат. Анын кийими жок, жанында буюмдары жок, сууда жылаңач абалда. Эң таң калыштуусу, сактагыч толугу менен жабык. Чатырына чыгуу үчүн сигнализациядан өтүш керек болчу. Элиса ал жерге өз алдынча чыгышы мүмкүн эмес болчу. Полиция анын өлүмүн кокустан сууга түшүп кеткен деп жыйынтык чыгарган. Бирок коомчулук мындай чечимге ишенген жок. Айрымдар бул психикалык даарт деп түшүндүрүштү. Башкалары бул жайда жаман энергия бар, Элиса жаман рухтар менен байланышып калган дешет. YouTube, Reddit форумдарында адамдар видеону кадр менен талдап, видеонун айрым бөлүгү кесилген, Элисаны бирөө байкап турган деп эсептешкен. Айрым мистикалык изилдөөчүлөр Элиса кимдир бирөөнүн таасиринде болуп, башка өлчөм менен байланышып калган. Лифт анын чек арасы болгон дешкен. Бул күнгө чейин анын сөөгү табылганы белгилүү, бирок ал кантип ошол жерге жеткени, ким аны түшүргөнү же өзү түшкөнбү белгисиз.